тоже в будущем. Достор, мен жаңы эле медовикти жеп бүттүм. Мен мындай медовикти жеген эмесмин. Да, вот мен медовикти көптөн бери жеп келатам, жашоомдочу. И мындай дамдуу медовикти балким только апам жасайт. Да, вот аябай дамдуу экен. Мен азыр муну дагы жейм келип атат. Көрөлүчү. Вау. Мен эртең Хочиминге учам, бирок начаңтан наверное ушуну аябай көп сагынат окшойм. Медовик менен ушул чизкекти. Ошол үчүн достор, начаңка келсеңер, эң жакшы пекарняга келгиле. Аселди мына Мисс Макарунс деген. Эң жакшы пекарня Аселдики. Достор, начаңтачы, билесиңерби эмне көп? Аябай көп кыргыз кафе. Билесиңер канча кыргыз кафе бар? 15 чакты кыргыз кафе бар, и айдан айга анын саны да өсүп баратат. Бирок ошонун ичинен бир башкача бизнес кылган адамды таптым. Асел кондитерский ачты. Уникалдуу бизнес. Вот ошол уникалдуу бизнес жөнүндө азыр маек кылалы. Асел, Саламатсызбы? саламатсызбы? Канча ай болду кондитерский ачканыңа? Ничаңкта өзү жашаганыма 2 жыл. Жакында болот. Кондитерский ачылганына где-то 1,5 жыл. 1,5 жылдын ичинде бул кондитерский, биринчи кондитерский 1,5 жылдан бери иштейт. Бир жума мурун экинчи кондитерский ачылган, ал башка райондо, Северде. Вау. Вьетнамдын северинде же Начаңдын северинде? Ничаңдын северинде, башка райондо. Вау, кут болсун. Рахмат. Вот эмне үчүн кондитерский бизнес ачтың, эмне үчүн ресторан эмес? Кондитерский опыт барбы? Кондитерский опыт бар болчу. Мурун Кыргызстандан Россияга көчүп кеткенмин. Россиядан где-то 10 жыл жашап, ал жакта кондитерский торттор жасайт элек. Иштеп, Ничаңка отпуска келип калганмын. Отпуска келип, бул жакта отпускада жүрүп, торттор тапкан жокпуз. Бизге ушундай натуральный творожный сыр менен, сливки менен, ошолдуктан где-то 5 айдан кийин Ничаңка көчүп келгенмин. Супер. Аябай жакшы ниша таптың деп ойлойм. Себеби мен канча көрүп атам, аябай көп экен Начаңда жанагы массаж алган жер, ресторандар көп экен, и вот турагентстволор көп экен, а вот кондитерский кажется көрөлекмин даже. Мен биринчи бул жакка көчүп келгенде кондитерский, именно кондитерский ушундай привычный вкустар менен жок болчу. Да? Макаронстор вообще жок болчу. Ошол үчүн где-то түшүнгөнмүн. Эгерде бул жакка көчүп келсем, адамга жакса, то баары жакшы болот деп. И кандай болуп атабы? Кудайга шүгүр. Да? Баары жакшы. Жакшы. Уже биздин бул жактан көп клиенттерибиз бар. Бул жакта постоянно Ничаңда жашаган. Плюс еще помимо кондитерскийден башка заведенияларга торт алып барабыз. Где-то 15 кафе. Помимо 2 кондитерскийден плюс 15 кафе менен сотрудничество кылабыз. Ошол жака тортторду алып барабыз ар күнү. Супер. Рахмат. Азаматсың. Вот көп точкалар ачылсын. Рахмат. Эми кандай пландар дагы точкалар ачып кете бергенби? Пока пландарда жакшы сотрудниктерди командага алыш керек. Плюс еще ассортиментти көбөйтүүгөнү оюбуз бар. Выпечкага бизде азыр только торттор бар болсо, кремдер менен выпечкалар жок. Круассан, пироги. Ошол жактан в будущем ушундай оюбуз бар. Выпечка жакка кеткен. Жакшы. И башкаларга кеңеш кандай бермексиң? Вьетнамда келип бизнес кылган жакшы экенби? Вот Россиядан көп биздин жердештер кетип атат деп ойлойм, Кыргызстанга баратышат. Вот Вьетнам жакшы жер экенби бизнес кылганы? Эгерде сравнивать этсек Кыргызстан менен Россияны, то Вьетнамды кичине оңойраак деп ойлойм, да, потому что бул жакта эгерде документтериң даяр болсо, чын иштесең, налогторду төлөп, то наоборот
колдойбу, да, колдошуп жардам беришет. Супер. Супер. Бир жылдан кийин келем, буюрса көп дагы макароналарды көрөйүн. Кудай кааласа, рахмат. Рахмат Асель. Кандай болду?